Салам мекендештер, арбаңыздар. Бүгін силер менен миграциялык картанын аркасында печать жөнүндө сүйлөшөбүз. Тактап айтканда, биз мондай бир кат жөнөттүк, кат жолдодук. Токо Тержари диаспоранын атынан миграция бөлүмүнүн жаңы жетекчиси шайланган Андрей Владимирович Кикет деген мырза, генерал полковник, ички иштер министрлигинин ошол эки киши азыр ошо миграция жаатында МВДнын бөлүгүн жалпак сөз менен айтканда башкарат. Эми ошол кишиге биз азыр мондайдан жашынакай эки барактан турган кат жөнөттүк. Бул катта болсо Токо Тержари мынтип айтып атабыз. Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрү, анын ичинде Кыргызстандын жарандары сөзсүз түрдө ички иштер министрлигинин ички буйругу 926 негизинде миграциялык картанын аркасына сөзсүз түрдө штамп коюш керек деп. Эми ошол штампты барганда же запись болбой калат, же болбосо ошол жашаган жерине барса очередь жетпей калат, же болбосо тиги ошол жерде иштегендер бошобой калат дагы, биздин мекендеш нелегал болуп калып атат деп. Бул жерде шашпай төкпөй айтып бердик. Ошонун ордуна болуптур, штампты калтыра бериңиздер. Болгондо эле биздин мекендештер, Кыргызстан жарандары, Евразия экономикалык бирикменин жарандары каалаган Москва, Московский область боюнча каалаган отделге барып туруп, кайсыл жерде очередь жок болсо, ошол жака барып туруп документтерин тапшырсын, ошол жерден узартып бергенге уруксаат бериңиздер. Себептен көп мекендештер убагында узарта албай, очередь жетпей калып туруп, реестрге түшүп калып атат деп, ошол боюнча кыскача суранып атабыз. Эми бул каттын жообу негизи регламент боюнча 2 жумада келет, ашып кетсе 3 жумада келет. 3 жумадан кийин менин оюмча туура кабыл алышса, туура жеткен болсо, туура түшүндүрө алсак, жакшы жаңылык болушу мүмкүн, Кудай буйруса. Буга чейин ошол биз регистрация боюнча дагы бир нече кат жөнөтүп, ошо регистрациянын ордуна азыр 21-кылым 21-кылымдын негизинде жана кагаз регистрациясы жок. Себептен көп мекендештерибиз билебиз, бир жактан регистрация жасатып алат дагы, экинчи жакта жашайт. Анан кийин полиция кармап алса, депортация кылат ошонун негизинде. Ошонун себептеринен улам айта берип, жанагы Амина приложениясы дагы иштелип чыккан. Эми Кудай буйруса ошо миграциялык картанын аркасында штампты бүт кайсыл Москва боюнча же болбосо отдельно бир пункт ачабы сахар окшогон, только печать койгон, штамп койгон жер. Ошондой болуп калса абдан сонун болмок. Жообун күтүп туралы, Кудай буйруса. Силер менен биз жакшы жагынан четилет деп ишенебиз. Эми бул сөздү болсо биз дагы аракет кылып туруп, ушул кат менен чектелип калбайбыз. Айта беребиз, барган жерден да айтабыз, төгөрөк столдон дагы, МВДдан жолугушуудан дагы, элчиликтен дагы, негизинде кайсыл жер болбосун, улам айтып, мекендештердин жашоосун жеңилдеткенге чогуу аракет кылалы мекендештер. Анан реестр боюнча, эгерде кеңеш керек болсо, +7 991 601 95 17 номерине байланышып, юристтерден кеңеш сурасаңыз, силерге ошо реестр боюнча жардам берет, түшүп калгандар болсо. Ошону да эске алыңыздар. Анан кийин кичинекей жарнама, көп мекендештер легалдашуу үчүн чек арага чыгып келет. Ошонун негизинде биз иштеп жаткан жаамат бар, Волгоградский проспектте 4-выходта чыкканда телефон номери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45. Абубакыр жана Замир деген мырзалар, чын эле силер муктаж болсоңуздар, кайрылы бериңиздер, диаспоранын атынан силерге жардам беришет. Ушул каттын жообун күтөбүз. Жообу келгенден кийин дагы силерге төкпөй чачпай ушинтип айтып беребиз. Көрүшкөнчө. Мекендештер, ассаламу алейкум. Кыргызстанга баарыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которолу. Кыргызстандын банкы Доскирда банк эң алдыңкы банктардын бири. Чоң акция 30 апрелге чейин уюштуруп жатат, 2026. Жүздөгөн кичинекей майда белектер, техникалар жана 2 автоунааны утушка коюп атат. Эң негизги шарт Доскирда банктын отделдеринен тыйынды кабыл алуу керек, же Доскирда банктын картасына тыйынды түшүрүү керек. Тинькофф банктан, Сбербанктан, Астрасент, Сенжи жана башка тыйын которуу системаларынан которсоңуздар болот. Эң негизгиси Мир привилегий компаниясы аркылуу да которуп туруп, Мекен деген промокодду киргизсеңиз, силерди утуш менен арзан пайыз менен которосуңар. Утуш менен которолу.